Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгін 2005 жылы чыгып Корея эли тарткан өч алган аял аттуу тасманы көрөбүз. 19 жаштагы кызды бейгүнөлүү 13 жылга түрмөгө камашып, ал чыккандан кийин күнөөлүүлөрдүн үстүнөн өч ала баштайт. Көрүүгө даяр болуп калсаңыздар баштай берели. Достор, Россия менен Украинанын ортосунда согуш болуп жаткандыктан Америка тараптан санкциялар киргизилип, бул нерсе YouTube'га да аябай чоң таасирин тийгизди. Анан дагы биздин өлкөбүздө монетизацияны өчүрүп салгандыктан YouTube'дан эч кандай акча таба албайсың. Эгер андай болбогондо сиздерди капа кылып жарнама чыгарбай эле YouTube'дун өзү менен иштешмекпиз. Бирок баардыгы тескерисинче болгондуктан YouTube'га кетип жаткан убактыбыздан киреше көрөлү деп Москвада документ жасап эмгектенген Марсель Байкенин сунушун кабыл алдык. Андыктан достор, сизге керектүү документтин кандай түрү болбосун төмөндөгү байланыш сандарга кайрылсаңыз болот. +7 977 540 1042. Тасманын башында баткендик туугандарыбыз айткандай кар бабанын кийимдерин кийип алып бир топ адам турган. Көрсө бүгүн түрмөдөн адамдар чыккандыктан аларды туугандары тосуп алышып, арасынан Ли Кин Жа деген кызды чиркөөнүн кызматкери баш болуп, жанагы кырдап жаткан адамдар Шаңду Манайда түрмөдөн чыккандыгы үчүн тосуп алышат. Биз ушул жерде Ли Кин Жанын түрмөгө эмне үчүн түшүп калгандыгына күбө болобуз. Көрсө ал 13 жыл мурун 1991-жылы 19 жашында Пак Вон Мо деген кичинекей жаш баланы уурдап өлтүрүп койгондугу үчүн камалыптыр. Кызыгы бул кыз жаш жана татынакай болгондугуна карабай ал баланы кантип уурдап кантип өлтүргөндүгүн айтып берип, бул нерсе сыналгыга чыгып көргөндөрдүн баардыгын оозун ачырат. Анткени кыздын жүзүнөн нур төгүлүп, аны көргөн адам эч кандай адам өлтүргүч деп ойламок эмес. Кантсе да 13 жылга кесилген Ли Кин Жа түрмөдө өзүн аябай жакшы алып жүрүп, ал жактагы жакшы адамдардын катарына кошулуп, баардыгы аны жакшы көрө башташат. Көрсө аны түрмөдөн чыкканда тосуп алган чиркөө кызматкери каарманыбызга жакшы сөздөрүн айтып, чиркөөдөн түрмөгө ар кайсы убакта барып аларды жакшы жакка үгүттөп турчу экен. Бирок Кин Жа түрмөдө аябай жакшы кыз болгондугу менен аяктан чыккандан кийин өзүн олуттуп алып жүрүп, тосуп алган адамдарды жаман көрүп, көзүмө көрүнбөгүлөчү деп ал жерден кетип калат. Каарманыбыз дароо эле эски таанышы Янхи Кимге барып аны менен учурашып, биз ушул жерде көрсө эки каарманыбыз бир кезде түрмөдө бир бөлмөдө олтургандыгын түшүнөбүз. Көрсө бул Янхи дагы адам өлтүрүүгө шектелип 5 жылга түрмөгө олтуруп, бирок 2002-жылы түрмөдөн чыгып азыр сулуулук салонунда иштеп жаткан болот. Анда Ким Жа анын үйүнө барып, саркеч кийимдериң болсо мага дагы бер деп кийинип алып, уурдалып өлгөн кичинекей баланын ата энесинин үйүнө барып, мени кечирип коюңуздар деп эле манжаларын кескилей баштайт. Алар бул нерсеге чыдай албай, биз сени кечирдик деп тез жардам чакырышып, Ким Жаны кесилген чыпалагын кайрадан эле тигип берип коюшту. Мындан соң каарманыбыз У Сойон деген кызга жолугат. Каарманыбыз бул кыз менен дагы түрмөнүн бир бөлмөсүндө 4-5 жыл чогуу жашаган эле. Биз буга чейин айткандай Ким Жа түрмөдө өзүн аябай жакшы алып жүргөндүктөн, У Сойон ооруга чалдыгып бир бөйрөгү жарабай калган кезде Ким Жа операция аркылуу өзүнүн бир бөйрөгүн ал кызга бериптир. Ал кыз каарманыбызды күйөөсү менен тааныштырып, биз ушул жерде У Сойон түрмөгө эмне үчүн түшкөндүгүн түшүнөбүз. Көрсө алар күйөөсү экөө банкты тоной коебуз деп эле тартип сакчыларга кармалып калышкан болот. Анда Ким Жа курбусунун күйөөсүнө китепти көрсөтүп, анын ичиндеги сүрөттөгүдөй тапанча жасап берүүсүн суранат. Көрсө каарманыбыз түрмөдө олтурган кезде Сон Су Ков деген кемпирге жакшы мамиле кылгандыктан, ал кемпир буга чейин тынч болуп жүргөндүктөн ошол китепти каарманыбызга белек кылган болот. Ким Жа мындан соң Су Хи О деген дагы бир кызга жолукту. Адаттагыдай эле бул кыз дагы түрмөдө каарманыбыз менен 93-94-жылдары чогултурган болчу. Анда түрмөдөгү семиз кыздардын бири ошол Су Хи Ону кыйнай бергендиктен каарманыбыз ага жардам берип, полго самынды сыйпап койсо, жанагы семиз кыз ошол жерден тайып кетип эле өлүп калат. Ким Жаны көргөн Су Хи сен аябай өзгөрүп кетсиң десе, каарманыбыз ал кызга сүрөт берип, мага ушул нерсени күмүш менен жасап берчи деп эле сурана баштайт. Биз ушул жерде Ким Жанын алдыда боло турган бир нерсеге даярданып жаткандыгын байкайбыз. Анткени Су Хи каарманыбыздан сен издегениңди таптыңбы деп суроо салса, табышыма аз калды деп жооп берет. Бул убакта Ким Жа Куликовский тортторун саткан дүкөндөрдүн бирине ишке орношуп алган эле. Аны көргөн дүкөндүн жумушчуларынын бири Кёнси дароо эле каарманыбызды сүйүп калат. Күндөрдүн биринде бейтааныш адам келип ал жерге соода кылып калса, Ким Жа ал кишини дароо эле таанып учурашып калышты. Көрсө каарманыбыз кармалган кезде анын кылмыш ишин ушул адам тергеп, Ким Жадан сурак алгандан кийин сен ал баланы өлтүргөн эмессиң деген тыянакка келет. Бирок Ким Жа болбой эле мен өлтүргөнмүн деп ызы чууга түшүп мойнуна ала бергендиктен, анан дагы бул маалымат сыналгыга чыгып элге калың тарап кеткенден кийин каарманыбыз да эле жок каматканга туура келет. Көрсө Ким Жа жаш кезинен эле аябай татынакай болуп, бирок бир аз акылы жок болгондуктан аягы суюктук кылып 18 жашында эле боюнда болуп калган болот. Ал кыз төрөгөндөн кийин түрмөгө түшүп калгандыктан кызынын кайда жүргөндүгүн дарегин билейин деп балдар үйүнө барып сураса, такыр эле эч кандай маалымат беришпей, түн бир убакта жип менен түшөт дагы терезеден тешип кирип эле өзүнүн кызы жөнүндө маалыматтарды топтой баштайт. Мындан соң каарманыбыз кечинде кесиптеши Кёнси менен тамактанып олтуруп, оюна бир нерсе келип, Кёнси буга чейин максат кылып жүргөн нерсесине жеткирип коет. Каарманыбыз эртең менен сүйлөшүп жаткан кезде биз Ким Жанын түрмөгө эмне үчүн түшүп калгандыгын толугу менен билебиз. Көрсө ал 18 жашында боюнда болуп калгандыктан ата энесинин үйүнө бара албай, Пэк деген мугалиминин үйүндө жашап калыптыр. Ким Жа өлтүрүп койду деген жаш баланы көрсө, ошол мугалими Пэк өлтүрүп коюптур. Бул убакта боюнда болгон Ким Жа төрөгөн дагы болчу. Анда мугалим Пэк Ким Жанын жаштыгынан
кайрыланып, сен күнөөнүн бардыгын өз мойнуңа алышың керек. Болбосо мен сенин кызыңды өлтүрүп коёмун деп каарманыбыз Кимжаны коркутуп, ал айласы жок күнөөсүн мойнуна алып түрмөгө олтурган болот. Мугалим болсо Кимжа түрмөгө олтургандан кийин анын кызын балдар үйүнө берип салыптыр. Ошентип кызы жөнүндө маалыматты тактаган каарманыбыз анын кызын башка өлкөлүктөр багып алгандыгын түшүнүп, кызынын бакма ата энесине кат жазып алардын үйүнө жолугушууга барат. Каарманыбыз бул убакта 13 жашка чыгып чоңоюп калган кызына жолугуп, анын ата энеси менен жакшылап таанышып, кечинде уктайын деп калса эле кызы Кимжа менен ызы чууга түшүп, мен сен менен Кореяга кетким келет, ал жакты дагы көргүм келет деп өзүнүн бакма ата энесин коркутуп, өзүнүн мойнуна бычак такайт. Анда Кимжа айласы жок кызын алып өзү араң эле батып жаткан кичинекей баатырын алып келет. Бул убакта У Со Йоннун күйөөсү Кимжа берген сүрөттөгү тапанчаны жасап коюптур. Бирок бул тапанча алыска кетпегендиктен эгер бирөөнү ата турган болсоң жакыныраак барып аткын деп айтат. Кечинде уктаар алдында каарманыбыздын кызы сен мени эмнеге таштап кеттиң деп кайра суроо салса, Кимжа ага чындыкты айткысы келбей эле уктады эле көзүн жумуп салды. Ошентип алардын Кореядагы жашоосу башталып, дем алыш күндөрү Кёнсин алып алып толорго эс алганын чыгышып, биз бул убакта дагы деле мугалим болуп иштеп жүргөн Пэкти көрөбүз. Ал азыркы жашап жаткан аялын аябай эле кополмом эле кылчу. Бул убакта Кимжа Пэк жөнүндө маалымат топтоп, анын аялы менен таанышып, андан өч алуунун жолун издеп мерчемдей баштайт. Бирок Кимжа менен Пэктин аялынын олтурганын биз тасманын башында көргөн чиркөөнүн кызматкери сүрөткө тартып, Пэкке алып барып берет дагы андан акча алат. Муну көргөн Пэк аябай эле жини келип, аялын дагы Кимжаны дагы жок кылууну чечип, башкесерлерди чакырат да аларга кыздардын сүрөтүн көрсөтөт. Ошентип кечинде каарманыбыз жумушунан чыгып кичинекей кызы менен бара жатса, аны эки бейтаныш адам тосуп алып, ооздоруна чүпүрөк коюп уктатууга аракет кыла баштайт. Бирок Кимжа мындай нерселерге даяр эле. Ошондуктан ага эркектин алы жетпей, каарманыбыз дароо эле аны тапанчасы менен атып салып, экинчиси кызын уктатып сүйрөп кетип бара жаткан жерден колун өзү атат. Көрсө бул убакта Пэк аялын үйүнө алып келип уртокмок алып байлап салган экен. Бирок эки каарманыбыздын башынан эле ишмерчем ушундай болгон. Анткени бир аздан кийин эле Пэк тамагына уланып эси ооп түшөт. Бул убакта Кимжа дагы алардын үйүнө уктап калган кызын көтөрүп алып келип калган эле. Алар дароо эле эсин жоготкон Пэкти байлап алып талаадагы бир имараттын ичине алып киришип, колу бутун байлашып, оозун дагы таңып коюшат. Бир кезде Кимжанын кызы Джейни ойгонуп аларды карап турса, каарманыбыз кызына бардык нерсени түшүндүрүп бере баштайт. Мен сени кичинекей кезимде эч качан таштап кетмек эмесмин. Бул адам кичинекей баланы уурдап ошону өлтүрүп койгон. Ошол күнөөсү мага артып мени түрмөгө түшүрдү. Ошондуктан мен сени таштап кеткенге туура келди. Мени кечирип кой кызым деп Джейнини кучактап алып ыйлап, мен сага ылайык эне эмесмин, сен өтө жакшы кызсың. Менин болсо күнөөм көп. Сени кайрадан Австралияга ата энеңе жөнөтүшүм керек. Алар сени жакшы көрөт деп кызын унаага салып, шериги менен башка жака жөнөтүп жиберип, өзү Пэк менен калат да ага тапанчасын такап эле коркута баштайт. Бир кезде эле Пэктин уюлдук аппараты шыңгырап эле жаш баланын үнү чыга баштайт. Анда Пэк анын уюлдук аппаратын өчүрөйүн деп алса эле, ал жерде ар кандай шыңгыратмалар илинип туруптур. Көрсө бул зөөкүр бир эле баланы эмес, 4 баланы уурдап өлтүрүп койгон экен. Ошондуктан ал балдардан калган оюнчуктарды уюлдук аппаратына илип алыптыр. Анда Кимжа тапанчасы менен Пэктин эки бутун канжалата атып, мындан соң биз дүкөндөн көргөн тергөөчүгө коңгуроо кылат. Ал тергөөчүгө жолугуп Пэк жөнүндө бардык чындыкты айтып берип, мындан соң Пэктин бөлмөсүн тинтип жатышып, ал жерден 4 даана видео кассета таап алышат. Көрсө бул зөөкүр балдарды кантип өлтүргөнү видео тасмага дагы түшүрүп алыптыр. Анда Кимжа тергөөчү менен сүйлөшүп, маселени башкача чечели деп жанагы өлгөн балдардын ата энесин чакырышып, алардын алдына сыналгыларды коюшат дагы видео кассеталарды коюп беришет. Балдарынын кыйналганын көргөн ата энелер чыдай албай, көз жаштарын тыя алышпай, жиндери катуу келип эмне кыларын билбей эле олтуруп калышат. Видео тасмаларды көргөзүп бүткөндөн кийин алардын алдында Кимжа чыгып сөз баштап калды. Сиздер бул адамдын ким экендигин өз көзүңүздөр менен көрдүңүздөр. Эми тандоо сиздерде, кааласаңыздар бул адамды тартип сакчыларга тапшырып берели. Жок десеңиздер ал адамды алдыбызга алып чыгып өз колубуз менен жазалайлы. Ойлонуп көрүңүздөр деп эле ал жердеги ата энелерди ойго салып коет. Давайте голосовать. Анда кээ бири кылмышкерди кыйноого алалдыса, кээ бири бул нерсеге көнбөй, кээ бири бир чечимге келбей эле экиленип жатты. Бирок кандай болбосун, акырында тартип сакчыларга бербейбиз дегендер көпчүлүк болуп кол көтөрүшүп, бир үй бүлө гана кол көтөрбөй калган кезде аны көпчүлүккө баш ийдиришет. Анан да Кимжа мен түрмөдө 13 жыл олтурдум, анан да ал жакта бир адамды өлтүргөнгө жетиштим. Эгер бул жерде боло турган окуяны бирөөгө айта турган болсоңор эмне кылышымды түшүндүңөр да. Калганын айтпай эле коеюн деп жатса, бул сөздөрдүн баардыгы микрофон менен жазылып, зөөкүрдүн олтурган жагында колонка коюлуптур. Көрсө алардын кантип өлтүрөбүз деп мерчемдеп жаткан нерсесин ушул убакка чейин зөөкүр угуп жаткан болот. Анда каармандарыбыз ата энелердин бардыгына кан жугузбай турган кийимдерди беришип, чүчү кулак тартышып, ким биринчи кирет деп аны дагы аныктап алышат. Ал жерде жүргөн тергөөчү кирип бара жаткандарга бычакты туура карматышты үйрөтүп, алардын биринчиси кирип Пэкке суроо салат. Сен жөнөкөй эле адамдай көрүнөсүң, эмне үчүн балдарды өлтүрдүң? Кана жооп берчи десе, зөөкүр ага жооп берип, бул дүйнөдө күнөөсүз адам жок деп коет. Ошентип жанагы аял бир заматта эле бети башы кан болуп ал жактан чыгып, кезекте анын артынан эки үй бүлө кирет. Алар дагы чогуу туруп алышып, зөөкүрдү кыйкыртып эле
бычак менен сайгылашып, андан соң үчүнчү атына кирип колундагы балта менен чапкылап салышат. Бирок бул убакта зөөкүр дагы деле өлө элек эле. Анда акыркы кемпир кирип анын желкесине кайчысын сайып, ошол жерде Пекти бул дүйнө менен кош айттырды окшойт. Ошентип алар көздөгөн ишине жетип ал жердеги кандарды тазалап, колдонгон буюмдарынын баардыгын жана зөөкүрдүн денесин көмө башташат. Анда Кимжа бир аз мага уруксат бергиле деп жанагы зөөкүрдү дагы бир жолу аткылап, андан соң тапанчасын да ал жака ыргытып жиберип дагы көмүп салышты. Мындан соң каармандарыбыз Кимжа иштеген дүкөнгө барып ал жерден красный бархат деген торт алышып, аны бөлүп жеген соң үйлөрүнө таркап кетишет. Бирок биз Кимжанын 13 жылдан бери мерчемдеп аткарган ишинен кийин деле бактылуу болгондугун көрө албайбыз. Анткени кээ бир өлгөн балдар анын көзүнө көрүнө баштайт. Тасманын аягында каарманыбыз кызына аппак торт белек кылып, сен дагы бул жашоодо ушундай актык менен жашап өткөнүң, күнөөдөн алыс болгонуң деп жаткан кезде эле тасма аягына чыгып калат. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, бул жашоодо кечиримдүү болуп өч алуудан алыс жашайлы.